Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Африка жана Латын Америкасы. Сабактын планы. Африканын жаңы дүйнө мезгилиндеги саясий картасы, Европа өлкөлөрүнүн колониялык басып алуулары, кул соодасы, 18-кылымдын аягындагы колониялык саясат, басып алуучуларга каршы чыгуулар, Европа дөөлөттөрүнүн Латын Америкасындагы ээликтери, колониялык коомдун өнүгүшү, боштондук үчүн күрөш, Симон Боливар, көтөрүлгөн элдин жеңип чыгышы жана көз карандысыз мамлекеттердин пайда болушу. Африка. Африканын түндүк жагындагы Сахаранын түштүк бөлүгүнө чейин орто кылымдардан бери ак араб жана бербер калкы басымдуулук кылат. Анда эфиоптор жана башка элдер жашашат. Судандын жана Сомалинин калкы бет түзүлүшү европалыктарга окшош, бирок чачтары тармал, кара түстүү калк. Африкадагы башка элдер кара түстүүлөргө кирет. Мадагаскар аралындагы калк Индонезия калкына тектеш малагайсилер. Араб халифаты кулагандан кийин Африкада бир нече мамлекеттер пайда болгон. Алардын арасынан Египет, Ливан, Тунис, Алжир, Марокко сакталып калган. Осман империясы 17-кылымда Мароккодон башкасынын баарын басып алган. Эфиопия өз алдынчалыгын сактап калган. Конго, Чад көлүнүн, Индия океанынын, Гвинея булуңунун жээктеринде бир нече феодалдык мамлекеттер пайда болгон. Африканын түштүгүндө алгачкы жамааттык түзүлүш сакталып калган. Африка мамлекетинин чек аралары такталган эмес. Африка дүйнөлүк маданиятка сүрөт өнөрү өзгөчө жыгачты оюп түшүрүү боюнча салым кошкон. Европалыктардын басып алуулары. 18-кылымда англичандар, француздар, голланддар алтын жээкке бекем орношкон. Француздар Сенегал дарыясына порт негиздеген. Голландиялыктар ыйык үмүт тумшугун жана Кап колониясын негиздеген. Англия Кап колониясын басып алып, бурларды, башкача айтканда жергиликтүү элди түндүк чыгышка сүрүп, аларды кулга айландырган. Колонизаторлор Европага пилдин сөөгүн, алтын, алмаз жана башка асыл таштарды ташып, элди кулга айландырып байышкан. Африка элинин күрөшү. Анголанын калкы 15-кылымдын аягынан 18-кылымдын аягына чейин португалиялыктарга каршы күрөшкөн. Түштүк Африкадагы Коса жана Зулу урлары, бурлар англиялыктар менен согушуп келген. Египет эли Наполеондук француздарга каршы күрөшкөн. Франция Суэц каналын казууга укук алып, каналды казуу 11 жылга созулуп, 1869-жылы ишке киргизилген. Европалыктарга каршы Алжир эли 1847-жылы Абд-аль-Кадырдын жетекчилигинде каршы күрөшкөн. Эфиопия арабтарга, түрктөргө, португалдарга каршы күрөшүп келген. 1867-68-жылдары император Теодорос II Англияга согуш ачып, жеңилип калган. Бирок эл багынган эмес. Англиялык аскерлер өлкөнү таштап кеткен. Европалыктар континенттин 11% гана басып ала алган. Латын Америкасы. Вест Индия, Борбордук жана Түштүк Американын өлкөлөрү Испаниянын колониялары болгон. Гаити аралы француздарга тиешелүү болгон. Ал алгач Христофор Колумб тарабынан ачылып, кийин француз каракчылары ээлеп алган. Гаитиде кант камышын иштетүү үчүн африкалыктардан көп негр кулдарды алып келишкен. 1791-жылы Гаитиде Туссен Лувертюр баштаган кулдардын көтөрүлүшү чыккан. Бир нече жылдан кийин Наполеон француз аскерлерин жиберген. Туссен туткунга алынып, Франциядагы түрмөдө каза болгон. Бирок Франция Европадагы согуштардан бошогон эмес. Анын аскерлери өлкөдөн куулуп, 1804-жылы Гаити республикасы түзүлгөн. Америкадагы индейлердин күрөшү. Мексикадагы ацтектер жана Түштүк Америкадагы инк уруулары испандыктарга каршы күрөшүп келишкен. Метистер индейлер менен актардын тукумдары, мулаттар негрлер менен актардын тукумдары болуп эсептелинет. Латын Америка өлкөлөрүн европалык мамлекеттер басып алып, зордук зомбулук, талап тоноо менен коштолгон.
Жерлеринен ажыраган индейлердин бир бөлүгү кырылып жок болушу колонизаторлорду Ямайканын, Кубанын, Бразилиянын плантацияларында иштетүү үчүн Африкадан негр кулдарды алып келүүгө мажбурлаган. 1810-жылы колонияларда элдик көтөрүлүштөр башталган. Мексикада айылдык поп Мигель Идальго метистер менен индейлерден аскер курап өлкөнүн бир канча жерлерин басып алып, кулдарды 10 күндүн ичинде бошотууга буйрук берген жана индейлердин салыктарын жойгон. Идальгонун элдик кошууну испаниялык аскерлерден талкаланып, өзү туткунга түшкөн жана 1811-жылы атылып, элге көрсөтүш үчүн башын темир тордун ичине илип коюшкан. Бирок Мексикадагы боштондук күрөшү улантылып, 1821-жылы Мексика өз алдынчалыкка жетишкен. Кулчулук жоюлган, кийин өлкө республика болуп жарыяланган. Симон Боливар Симон Боливар венесуэлалык бай королдун үй-бүлөсүндө туулган. Мыкты билимге ээ болуп, Европаны кыдырып чыккан. Венесуэланын боштондук армиясын түзгөн. Испандыктарга каршы күрөшкөндүгү үчүн бошотуучу деген ардактуу наам алган. Симон Боливар Европанын алдыңкы коомчулугунан жардам сураган. Жардамга ирландтар, англдар, немецтер, италиялыктар жана орустардан ыктыярчылар келишкен. 1819-жылы Венесуэла көз карандысыздыгын жарыялаган. Ошол эле жылы Боливар Венесуэланын Анд тоолорун ашып өтүп, Жаңы Гренада аймагын испандыктардан бошотууну чечкен. Жолдогу кыйынчылыктарга карабастан, Жаңы Гренада Венесуэла менен бириккен. Симон Боливар жаңы түзүлгөн республиканын Улуу Колумбиянын президенти болуп калган. Боливар индейлерден алым жыйноону жойгон, ири помещиктердин жерлерин конфискациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Испандыктарды жеңгенден кийин бай ак сөөктөр Боливарды отставкага чыгууга аргасыз кылган. Боливар революциянын эң кыйын мезгилинде эл менен бирге болгон. Ошондуктан эл азыркы күнгө чейин аны эстен чыгарбайт. Венесуэланын монетасы дагы боливар деп аталат. Аргентинаны генерал Хосе Сан-Мартиндин жетекчилиги астындагы революциячыл аскерлер бошоткон. Андан ары Анды тоолорунан ашып, Чили менен Перуну бошотууга жардам берген. 1822-жылы Бразилия Португалиядан бөлүнүп чыккан, бирок кулчулук сакталып калган. 1824-жылы декабрда Перуну өз алдынчалыгынан ажыратууга аракет жасаган испандык аскерлер Боливардын армиясы тарабынан талкаланган. Кийинки жылы Боливардын урматына Боливия республикасы түзүлгөн. Латын Америкасынын көз карандысыздыгы үчүн согуштарынын максаты Испания менен Португалияга болгон көз карандылыкты жоюу болгон. Ал максат ишке ашкан, бирок кулчулук сакталып калган. Венесуэла, Колумбия, Перуда кулчулук 19-кылымдын 50-жылдарында жоюлса, Бразилияда 80-жылдарга чейин созулган. Латын Америкасынын өлкөлөрүнүн экономикалык жактан артта калганынан жана бытыранды болуп бир нече мамлекетке бөлүнүшүнөн Англия, АКШ пайдаланып кеткен. Үйгө тапшырма үчүн суроолор. 17-19-кылымдарда Африкада кайсы элдер жашаган жана алардын социалдык экономикалык өнүгүшүнүн деңгээли кандай болгон? Алар кандай мамлекеттер эле? 17-кылымдын ортосунан жана 1870-жылдарга карай Африкадагы колониялык басып алууларды картадан көрсөткүлө. Африка элдери баскынчылар менен кантип күрөшкөн? Африканын өлкөлөрү үчүн колониялардын басып кирүүлөрүнүн кесепеттери кандай болгон? 1781-84-жылдары Гаити аралында кандай окуялар болуп өткөн? Идальго менен Морелос эмне себептен Мексиканын элдик баатыры, ал эми Боливар бошотуучу деген наамдарга ээ болгон? Латын Америкасындагы кайрадан түзүлгөн мамлекеттерде бийликти эмне үчүн ири помещиктер басып алган? 17-19-кылымдардын башында качан жана кандай буржуазиялык революциялар болуп өткөн?